Акыркы айларда дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүндө табият кырсыктарынын көп катталып жатышы ойлонтпой койбойт. Адам баласынын жаратылышка жасаган аяусуз мамилеси, кайдыгерлиги ушундай кырсыктарга алып келүүдө. 19-20 июль күндөрү Жалал Абад, Баткен областарында сел жүрүп, жалпы 446 үй жабыркаган. Селдин кесепетинен 10 адамдын өмүрү кыйылды. Учурда сел жүргөн аймактарда жасалып жаткан иштер боюнча өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин жарандык коргонуу жана авариялык куткаруу иштер башкармалыгынын башчысы Ырысбек Жолдушбаевге кайрылдык. Өзгөчө Кырдаалдар министринин атайын статистикалык маалыматына ылайык селден быйылкы жылкы 10 жараныбыз каза болгон, 12 жолу сел кырсыктары катталган. Бул адам өмүрүн алган сел кырсыктары болуп эсептелинет. Ошондой эле андан башка бизде дагы өзгөчө Кырдаалдардан башка дагы майда кырсыктар аябай көп катталат. Бул 2000ден ашык өрт кырсыктары, ошол эле убакта жол кырсыктары жана суудагы кырсыктар. Суудагы кырсыктардын кесепетинен бүгүнкү күнгө карата республика боюнча 90 жараныбыз тилекке каршы каза болгон. Ал эми селдерди айта турган болсок, селдерден жалпы 10 жаран каза болгон. Келтирилген жалпы материалдык чыгымдар бул 1 миллиард 340 миллион сомду түзөт бүгүнкү күнгө карата. Учурда түштүк жергесинде жүрүп аткан селдерге токтолуп турган болсом, өзүңүздөр жакшы билесиздер, бул 12 июлдагы бул Аксы районундагы 8 жараныбыздын өмүрүн алган сел катталды. Бул Аксы район Жол Борст айыл аймагында жана ошондой эле Ак Жол айыл аймагында жана Жаңы Жол айыл аймагында катталды. Бул кырсыктар ошондон башка 19-да жана 20-июль күндөрдө бул Баткен областында жана Сузак, Жалал Абаддын Сузак райондорунда катталды. Жалпы область боюнча 67 турак үй авариялык абалга келди бүгүнкү. Ошондой эле жалпы селден жабыр тарткан 446 үйлөр, турак жайлар бүгүнкү күндө тазалоо иш чаралары бүткөрүлдү. Жана ошондой эле 67 гектардан ашык айдоо аянттары, мал жандыктар, ички чарбалык жолдор, көпүрөлөр жана ички көпүрөлөр, ошондой эле сос объектилер да жабыркаган. Ал эми Баткен область боюнча айта турган болсок, жалпы 146 үйдү сел каптаган. Бул эки райондо, Баткен жана Лейлек райондорунда 6 үй жараксыз абалга келген жана ошондой эле 3 сос объект жабыркаган. Бул жерде да айдоо аянттары, үлүш жерлер жана ошондой эле жолдор жана ички чарбалык каналдардагы жабыркаган селден. Алдын алуу иш-чараларына токтоло турган болсок, өзгөчө Кырдаалдар министрлиги тарабынан ушул сел жүрүү боюнча шашыш билдирүү берилген, СМС рассылкалар өз убагында кеткен. Ошондой эле бекемдүү коргоо иштери да аткарылып келет. Бул эми бизге бекитилген бюджеттен негизинде быйылкы жылга 304 объект пландалып, 176 объектиде жумуш бүткөрүлгөн. Кесепеттин жоюу боюнча бүгүнкү күнгө карата биздин министрликтин күч каражаттары, ошондой эле жергиликтүү бийликтин жана жарандык коргонуу кызматтарынын тартуу менен жалпы бүгүнкү күндө бардык сел суулары каптаган объектилердин, үйлөрдүн, турак жайлардын бардыгы, короо жайлары жана ичтерине кирген сел сууларынын калдыктары бардык тазаланып бүттү. Бүгүнкү күндө ошондой эле калыбына келтирүү иш-чаралары жүрүп жатат. Биздин министрлик тарабынан үй жайсыз, короосуз калган жарандарга убактылуу жашап турганга чатырлар бөлүнүп берилди. Ошондой эле гигиеналык каражаттар бөлүнүп берилди. Жана андан башка бул международный организация, эл аралык уюмдар тарабынан дагы жардам берүү иш-чаралары биздин министрлик тарабынан уюштуруп жүргүзүлүүдө. Тиешелүү тамак-аштар, кийим-кечериктер жер-жерлеринде таркатылып берүүдө. Жарандык коргонуу комиссиясы тарабынан биздин министрликтин кызматкерлери менен биргеликте бүгүнкү күндө бардык чыгымдарды, селден келтирген чыгымдарды эсептөө иш-чаралары жүргүзүлүп, жыйынтыкталып бүгүнкү күндө актыларына кол коюу иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Эгерде үйлөр камсыздандырылбаган болсо, өкмөт тарабынан жардам сурап атабы? Бул боюнча эми өкмөт тарабынан бүгүнкү күндө жардамдар сел жүргөн аймактарда берилди. Бул кандай жардамдар? Материалдык жагдан жардамдар, ошол селден каза болгон жарандардын үй бүлөлөрүнө материалдык колдоолор көрсөтүлдү. Бул жок, бул эми үй салганга деп эмес, эми багы жакындарын жоготкон жарандарга материалдык жактан колдоо көрсөтүлдү. Бул деген президенттин администрациясынан жана ошондой эле министрлер кабинетинин төрагасынын атынан жана ошондой эле жергиликтүү бийликтин атынан дагы мындай жардамдар жана башка биздин ыктыярдуу жана ишкерлер тарабынан да жардамдар көрүлүп атат. Ошондой эле жер-жерлеринде атайын эсептер ачылды. Ким жардам көрсөтө турган болсо, ошол жардамдар аркылуу да үйлөрдү калыбына келтирүү боюнча иш-чаралар жүрүүдө. Элде ошол коопсуз жайга көчүрүү боюнча да иштер жүргүзүлүп атат, түшүндүрүү иштери. Туура биздин министрлик тарабынан да такталды. Ошол сел кеткен аймактарда канча турак жайлар камсыздандырылгандыгы боюнча да тилекке каршы бул боюнча көрсөткүч өтө жок эсе.
Айта турган болсок, Баткен областы боюнча 3 гана турак жай камсыздандырылган. Ал эми Жалал Абад областында 1 айылда Чаңгыр Чачта болгону 1 үй гана камсыздандырылган тилекке каршы. Буга чейинки берилип келаткан мамлекет тарабынан субсидиялар, материалдык жардамдар ушул камсыздандыруу мыйзамы чыккандыгына байланыштуу алар бүгүнкү күндө берилбейт. Тилекке каршы камсыздандыруу иш-чаралары да жүрбөгөндүгү бул жерден көрүнүп турат. Буга чейин дагы 8 үйгө ошол сел кооптулугу бар деген үйлөргө биздин специалисттер, атайын департамент мониторинг бар, ошол адистер тарабынан да көчүрүү боюнча предписаниялар берилген. Тилекке каршы бул иш-чара дагы аткарылбай келет. Себеби булардын буга чейинки мамлекеттик жардамдарды алган, жер тилкелеринде алган башка жактардан. Ал жарандардагы мындай фактылар бар, ал жака үйлөрдү салып алып туруп, кайра баягы турмуш тиричилигине байланыштуу, мал жандыктардын жайыттарына байланыштуу кайра мурдагы жерде үйлөрүнө барып жашоосуларын улантып келет. Табият кырсыктарынан кийин жабыркаган жарандарга жардам берүү үчүн атайын мамлекеттик камсыздандыруу уюму түзүлгөн. Бирок көпчүлүк жарандар үйүн камсыздандырбай жаткандыгын аталган уюмдун төрагасынын орун басары Тимур Успаев айтып өттү. Биринчи жылга карата бизде 62.805 турак жай камсыздандырылган да. Бул деген эми жилищный фондко караганда бул аябай аз эле процент түзөт. Эми азыркы биз эл камсыздабаган себептери эми азыр мына былтырдан баштап эле негизи статистика түшкөн себеби былтырдан башталды да. Былтыр коронавирус пандемия башталганда ошондон баштап түшө баштады. Мурунку айды салыштырмалуу мурунку жылдарга каратачы. Ошол тенденция быйыл да уланып келатат. Азыр деген бизде деген өзүбүздүн адистерибиз жерлерде, биз областтарда, райондордо түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Ошо сельский сот, айыл өкмөттөрү менен жолугушууларда, жанагы шаарда эмтуулардын да жолугушууларда түшүндүрүү ишин жүргүзүп эле жатабыз. Бирок мындай караганда эл деле макул дейт, жана кылыш керек дейт, баарын эле түшүнүшөт. Бирок ошо договор түзгөнгө келгенде эле мына биздин эле агенттерибиз барганда жок балам кое турчу, эмки айда келчи, азыр шарт болбой атат деп мындай көп элдин дагы чамасы жок болуп атабы, ошон үчүн бир көп жылбай атат да. Бирок эгер мындай караганда, бирок быйыл эле алалык, канча үйлөрдө бизде деген особенно Баткен областында, Жалал Абадта селдер көп жүрдү да. Ошол жакта канчага деген жүздөгөн үйлөр жабыркады. Ошонун ичинен мындай карап келгенде ошо камсызданган үйлөр аз эле болуп калды да. Эгер жакшы эле болмок, эгер ошо элдер өздөрү ошо камсызданып турса, ошондой моменттерде биз төлөп берет элек да. Мына жарым жыл эле эсептейлик, мына быйыл ушул 6 айдын ичинде эле бизде деген 60тан ашык үйгө ошондой камсыздандырык 7 миллион сомго. Мына акыркын эле алалык, мына могу Таласта мына 13 үй шамал болуп туруп, шамалдан 13 үй биздин камсызданып, андан көп үйлөр болгон, бирок 13 үй ошо биздин камсызданып туруп, ошолорго да төлөп бердик. Андан мурун могу селди жүргөндө могу Ош областында Кара Суу, Кара Кулжаларда болгон, аяктан дагы үйлөргө биз төлөп бердик да. Бирок могу акыркын алсак, могу акыркы жакында эле болгон сел жүргөндө, мисалы деген могу Сузак районуна карап көрдүк. Почти 300-кө жакын үйлөр ошо кирип кетти сел дейт да. Бирок биздин ошо адистер барып карап чыгышты. Бирде үй ошо камсыздандырылып атыр да. Дүйнөлүк практикада мындай кырсыктарды алдын алуунун бир гана жолу бар. Бул камсыздандыруу. Андыктан сактыкта кордук жок дегендей, табият кырсыктарынан үйүңүздү жылына 600 сом төлөп камсыздандырып коюу менен сиз эртеңки күнүңүзгө кепилдик кыла аласыз. Эгер кырсык катталса, үйүңүздү кайра тургузуп алууга мүмкүнчүлүк болот. Ошондуктан күнүмдүктө эмес, келечекте ойлойлу. Турак жайларды камсыздандыруу бул замандын талабы. Наргиза Козубаева, Асель Романкул кызы, Кыргыз Туусу басма үйү.